Salam dostlar, sizler men Nursultan. Bizde hazır tаңкы saat 5-тен 15 мүнөт өттү. Өзүңөр көрүп жаткандай дагы деле таң ата элек. Биз азыр темир жол бекетине бара жатабыз, шашылып алып. Буюрса биз көптөн бери бара албай жүргөн Кохелбей деген көлүнө бара жатабыз. Ал көл Байырдын жергесинде жайгашкан. Буюрса Штутгарттан чыксак азыр bir 3,5 saatin aralığında жетип калат экенбиз. Буюрса орундук алып поездга отурдук. Бул поезд менен Улим шаарына чейин 1 saat убакыт жүрөбүз. Анан ал жактан бөлөк поездга отурабыз. Эртең менен биз туруп алып эле жөнөгөнбүз. Тамак ичкенге жетишпей, жуунуп алып эле чыгып кеткенбиз. Бирок жаныбызга мындай бадыраң, помидор жана мындай нанын ичине адал сосискаларды алып алып, эртең мененки тамакты поезддон жеп бартабыз. Саат 6 болду. Азыр жаңыдан таң атып күн чыгып келатат. Ал биз болсо дагы эле жолдо кетип бара жатабыз. Улим шаарына аман эсен жетип алдык. Азыр эми Улим шаарынан дагы бир поездга отурабыз. Ошо поездди издеп жүрөбүз. Могу биздин поездубуз ушуга отуруш керек. Чалып кеткен тат окшойт. Жетиштик. Улим шаарынан Меминген деген жерге жеттик. Азыр буякта жаан жаап баштады. Бул жактан эми Мюнхен шаарына кетип поездга түшөбүз. Азыр ошо поезд издеп жүрөбүз. Биз жолдо келатып, акыркы моментте планыбыз өзгөрүп кетти. Себеп дегенде биз барчу көл жакта жаан жаайт экен түшкө чейин. Анан түшкө чейин Мюнхен шаарында калалы деп. Мюнхен шаарында ортулгандардын рестораны бар экен. Азыр бул жактан тамактанып алып, тиги көл жакка кетели деп келдик. Ресторан ички жасалгасы ушундай экен. Красиво, да? Эркин Саат 11:30 баштап ачылат экен. Азыр биз саат 11:45-те келдик. Киши жок экен көп деле. Тамак аштар мындай тамак аштар бар экен. Ар бир күнү бирден тамак жасайт экен. Мисалы үчүн экинчи күнү тоок курдак дейт, дапанжи. Бүгүн үчүнчү күнү кесме лагман экен, диндин деген. Төртүнчү күнү болсо орук лагман, бешинчи күнү болсо уютма коремиси дейт. Ушундай. Мен азыр үчүнчү күндө кесме лагманды алдым. Жаркынай болсо жөнөкөй лагман заказ кылды. Бирок баасы 12 евро эмес, 15-16 евро болгон тат. Бул жак болсо үстүңкү кабатынан жасалган ушундай экен. Аябагандай жагымдуу, өзүңдү үйүңдөгүдөй сезет экенсиң. Мен кесме лагман көрүнүшү ушундай экен. Гүрү лагман деп коет го. Ошо сыяктуу эле экен, болгону камыры майда кесилген экен. Бул Жаркынайдыкы. Бозо лагманбы же гүрү лагманбы? Простой лагман. Ушундай экен. Кыргызстандагыдай эле кадимки лагмандай. Мындай лагманды мен биринчи жолу көрүп атам, жана биринчи жолу жегенмин. Лагмандар тамактары аябагандай даамдуу экен. Өзүнүн баасына да татыктуу экен, аябагандай чоң кылып салып беришти. Жеп түгөт албай дагы жарымы калды. Азыр биз шашып кайра поездга чуркап бартабыз. Биз Мюнхенден Тюттинг деген шаарчага келдик.
Az бул жактан кайрадан автобуска отурушубуз керек. Автобуска отургандан кийин азыр бир 7-8 мүнөттөн кийин жылабыз. Айланада турат саратан, караныңды издеп баратам. Жакын жерде эч ким көрүнбөй, чарчадым күттү жанатан. Ою на-на-на-на-на-най. Каралачы ондай кооз жерге келдик. Бийик тоолор. Ушу тоолордун арасындагы айыл экен. Кохел Анзи деген айыл. Азыр мындан ары Кохел Зини көздөй кетебиз буюрса. Biz azir Nursultan экөөбүз эптеп сүрөлүп Кохел Анзиге келдик. Бул жерде турабыз. Суу ичи туалет барып, пресовый, потрасы, автобус 10 мүнөттөн келет экен. Автобус келсе, биздин максатыбыз Керсоштан Пан. Могул жер. Анан биз деген мындайнан аралап барып, мындай барып чыгып туруп, могул жерге барабыз. Бул жерге баргандан кийин Вальхин, негизи биздин максат Кохелзи болчу, бирок бул жер Вальхинзи менен Кохелзинин эме ортосунда экен да, эки жерден көрүткөнбүз. Анан бул жерден бул жерге чейин эме бар. Өйдөнү көздөй алып барган баан бар. Ал жерге чейин барабыз. Анан баргандан кийин өйдөнү көздөй өзүбүз бутубуз менен чыгабыз. Анан ылдый түшкөндө кайра өзүбүз чыгабыз. 10 минут. Сыртта кичине саат эле. Автобустун ичи салкын экен. Салкын кенен кетип баратабыз. Настроение кандай? Автобус келгенде автобустагы чоң энелерге окшоп. Экөөбүз кичине адашып паникалап элек. Тура эле келе атырбыз. Кичине көбүрөөк күтүп калдык. Bütün canatan. Ушул жерде күттүм дегенисиң, убаданы катуу бергенисиң, чыдамыма кетип баратат. Жети жерибизге жеттик. Азыр бул жактан өйдөнү тоону көздөй чыгарган экскаватор бар экен. Ошону менен тоого чыгабыз. Мына монун ичинде экен. Ушунун ичинен акчасын төлөп, өйдөнүбүздү тоого чыгабыз. Кийин тиякта бирөө кетип баратат. Ошону менен тоого чыгабыз. Билеттер ушундай экен. Өйдө чыгып кайра ылдый түшөм десеңер 16 евродан экен. А эгерде өйдө чыгып, бирок кайра жөө түшөм десеңер 8 евро 50 центтен экен. Биз Жаркынай экөөбүз өйдө чыгып, жөө түшөбүздү эле алдык. Бир тараптуу көздөй. Буюрса азыр кетебиз. Өйдө көтөрүлө баштадык. Мына көл көрүнөт экен. Бул жер айылдар экен, үйлөр. Каралычы көлдү. Кандай менесиң, ою на-на-на-на-най, ою на-на-на-на-най, ою на-на-на-на-най. Качан келесиң, качан келесиң. Жалгыз турамын, кыйнадың го жаным, кыйнадың, жалпеттер көрүнүп койсоңчу. Мына биз буюрса эң үстүнө чыгып алдык. Эң үстүнөн көрүнүш ушундай көрүнөт экен.
Көлдү карагылачы. Тигил ылдый жактагы айыл. Ушул ылдый жактан биз турган жакка чейинки бийиктик 1731 метр экен. Ана Альпы тоолору тигил жакта. Ушундай кооз аябагандай кооз жер экен. Камерадан көрүнүп атабы билбейм, бирок чыныгы бияка келип көрсөңүздөр аябагандай кооз жер экен. Биз азыр эң бийик чокусунда эмеспиз. Буюрса Жаркынай экөөбүз дагы бийик чыгалы деп атабыз. Ал жакка жөө гана чыгыш керек экен. Мына ушундай көрүнөт экен үстү жагынан. Чарчадың жан? Чарчадым. Хотя 5 минут болду. Ушундай жол менен өйдөнөбүздө чыгып келатабыз. Бул жакта бир курулма бар экен. Дааратканабы же эмне билбейбиз. Красиво, да? Бул жак деген христиандардын сыйынчу жери окшойт. Тоон чокусунда. Дагы бир 20 метрдей өйдө көтөрүлүп, ушундай жерге келдик. Көрүнүшү ушундай. Бул жери жанагы экинчи Вальхензи, бул жак болсо жанагы Кохензи. Азыр Жаркынай экөөбүз дагы мындан ары аркы тоону өзөй басалы деп ойлоп атабыз. Ал жакка жетиш үчүн да 1 саат, 1-2 сааттай убакыт кетет окшойт. Ошол жакка барып көрөлү деп атабыз. Кеттикпи жан, даярсың? Даярмын. Ал экинчи тоого дагы барчу жол оңой турбайт экен. Ушундай таштак жол, бактарактарды аралап алып. Биринчиде тиги үй жакка түшөт экенбиз. Үй жактан кайра ак болуп жол чийилип турбайбы? Ошону менен өйдө зигзаг менен өйдө өздөй чыгат экен. Бул жакта жылан жокпу? Жок болуш керек. Күтө берем анан ардайым. Ою на 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 най. Ою на 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 не. Ою на 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 най. Күтө берем ардайым. Bir 20-30 мүнөт мурун Тонте аркы чокусунда болчубуз. Буюрса жакындап калдык. Мындайнан жанагы көргөзгөн жол менен келе бердик. Зигзаг менен өйдө чыгып келатабыз. Жолдор ушундай. Өтө кооптуу эмес. Түз жол экен. Өтө бийик деле көтөрүлүштөр жок. Ошо дагы бир 10 мүнөттүн ичинде жетип калабыз чокусуна. Азыр жолдон ичинде токтоп, супудан ичип, эс алып, кайра өйдө чыгалы деп турабыз. Достор, буюрса эң үстүнө чыктык. Судан жеп дейм да. Судан ичип, нандан жеп, эс алып отурабыз акырын. Көлдүн чети. Буюрса азыр туруп, тегерек четтин баарын жакшылап көрөбүз. Достор, биз буюрса чокусуна чыктык. Тоонун чокусунан көрүшү ушундай. Бунун баары тегерете Альпы тоолору. Анан жана биз ылдый жактан көргөн көл бул жакта.
Эң үстүндө ушундай келген туристтерге, эс алуучуларга ушундай кичинекей жай бар экен. Ичинде отургучтар менен келип отуруп, эс алып, тамактанып алып, кайра ылдый түшчү жер экен. Бул жак жана ылдый жактагы Балихензе. Ал эми сол тарабында бул жак болсо Кохензе. Жанагы биз Кохенанзе деген айыл мына могул тушта. Ушул жактан келдик автобус менен. Ошол жактан бул жакка, бул чокусуна чыгып, ал чокундан бул жакка келгенге чейин бир 2 саат убакыт сарптадык. Көрүнүшү ушундай, аябагандай кооз. Видеодон силерге жакшы көрүнүп атабы билбейм, бирок өзүңөрдүн көзүңөр менен келип көрсөңөр аябагандай бөлөкчө сезимдер болот экен. Gülden tanda bir düzgün ay Caydarı gana silkin ay esimde. Эгерде силер менин видеолорумду жаңыдан эле көрүп баштасаңар, менин каналымда Германияга кантип келсе болот, кандай программалар бар, кандай жумуштарды иштесе болот, ошолор тууралуу көптөгөн видеолор бар. Ошолорду дагы көрсөңүздөр болот. Жана тоого биринчи тоого экскаватор менен чыксак, азыр эми кайра жолдой түшүп баратабыз. Жолдогу жазууларды карасак 2 саат убакыт деп турат. Ушундай токойдарды алып түшөт экенбиз. Анан бул жакта табличкада илинип турат. Көптөн бери ушундай тоо ташка чыгып жүргөндөргө эле уруксат деп. Анан биз чыгып кете бердик. 2 саат жол басасыңар деп турат. Канча убакытта жетер экенбиз азыр көрөбүз. Ошо достор, бул жакка келгенге деле аябагандай көп чыгым болгон жокпуз. 2 кишиге бир ашып кетсе 50 евродай чыгым болдук. Ал тузумдук тамак ашыбыз менен. Жолубуз болсо 49 евролук тикет менен эле келдик. Силер да келгиле, келип эс алып көрүп кеткиле. Жол чындыгында кооп турар экен. Мындай таштак, анан таштын үстүндө суу болсо аябагандай тайгалар экен, жылмашып. Байкап баспаса чыгылып кетишиң деле толук ыктымал. Акындан кадамдан кадам таштап кетип баратабыз, бирок аябагандай кооз жер экен. Мындай жаратылыш. Жан давай. Алайла. Чарчадың? Экинчи мында жолго түшпөйүн жан. Жан алайла. Бул жактагы суу агып жылмышып турат экен. Анатай мындай тросторду бекитип коюптур. Ушуну кармап алып сыйгаланып түшүп кетпеш үчүн. Анан мына шалкыратма. Кадимкидей салкын экен, э? Биз да ылый жете элек. 1 сааттан бери тоодон тиги жерден түшүп келатабыз. Алдыбыздан да бир кишилер чыккан. 1 сааттан бери өйдө чыгып келатабыз дейт. Анан түшкөнүбүз бат эле болуш керек. 1 саат эмес, эми 1,5 саатта түштүк керек. Та бир тойлор. Мынанан булак окшойт. Булактан түшкөн суулар ушундай кичинекей шарпасын болуп агат. Муздак экен. Достор, биз тоонун чокусунан 2 саат дегенде эми араң түшүп келдик. Силерге бере турчу кеңешибиз, экскаватор менен чыккандан кийин кайра ошол менен эле түшкөнүңөр оң экен. Жолдон аябагандай кыйналдык, тердеп, айрыкча тизеге аябагандай күч келет экен, ылдый түшүп келатканда. Жок, жеңилирээк жолу бар. Ошондо биз мо чокунун ар жагында да бийигирээк чок бар.
Ошондон бери ушу тоодон зигзаг болуп 2 саат түшүп келдик. Бул тоонун бийиктиги 1730 метр. Элестетип 2 саат дегенде араң жерге түштүк. Достор, менин каналыма катталып, видеолорума комментарий жазып, лайктан басып, мени колдоп тургула. Буюрса дагы жаңы жакшы видеолордун жүктөп турганга аракет кылам. Ушу менен бул видео дагы акырына чыкты. Буюрса кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калгыла.